Өспүрүмдөр жашоосундагы буллинг. Буллинг агрессивдүү топтун атайын жеке адамга азап бериши. Буллинг физикалык түрү ачык, коркутуп уруу, психикалык түрү жалыктеп, ар кандай шылдыңдоо түрлөрүнөн турат. Мисалы, коркутуу, тап берүү, шылдыңдоо, негативдүү аттарды коюу, буюмдарын талкалоо жана башка. Буллингди кимдер кылат? Негизинен класстагы лидердик сапаттагы агрессивдүү топтогу балдар. Андан сырткары буларга байкоочу же күбө катарындагы балдар да бар. Алар зыян кылбаган менен жертваны коргошпойт, жөн гана байкап турушат. Буллингди кандай кылышат? Кайталай берет, тажатышат, атайын тарынтышат, күчү жетерин билишет, дайыма узак убакытка чейин кыйнашат. Буллинг кантип башталат? Мектеп учурунда ар кандай себептерден улам пайда болот. Мисалы, кээ бир балдар өзгөчө, сырткы көрүнүшү боюнча, жүрүш турушу боюнча сабакты өтө жакшы окушу мүмкүн, же окуй албашы мүмкүн, же семиз, же арык, же сары, же кара болушу мүмкүн. Ошол сыпаттарын шылдыңдашат. Же болбосо кандайдыр бир конфликт болгондо, урушуп талашуудан кийин жеңилип калган баланы жеңүүчү тарап кастык иретинде ар дайым күчсүздүгүнөн жеңилгенинен пайдаланып, узак убакытка психикалык азап берет. Ал эми буллингге кабылган байкош жертва буллерден коркуп, кача баштагандан, өзүн коргонуп жашына баштагандан, алсыз экендигин билдирип койгондон улам пайда болот. Дагы бир себептери, күчтүү тарап ар дайым басынтып турат жеңилгенин, байкуштун өзүнө ишеними барган сайын төмөндөй берет. Жертва басынтууларга, ар кандай шылдыңдоолорго чыдай албай, өзүн жогото баштайт, корко баштайт, өзүнө болгон ишеним жана өзүнүн баасы түшө баштайт. Буллинг жертваны көпчүлүктөн бөлүп жалгыз калтырып коет. Башкача айтканда, классташтары ичинен жекелетип, өзүн бөлүп жалгызатып коет. Эгерде абалы оорлошуп кетсе, жабырлануучуга сырттан жардам келбесе кутула албайт. Ким кимди азаптайт, ким кимге эмне кылбашы керек? Буллинг жертваны азаптайт. Жертва буллингге эмнелерди кылбашы керек? Агрессивдүү сөз талашып, сөз кайтарбашы керек. Буллерди коркутам деп ойлобошу керек. Жакпай атса да күлүп, маани бербей, көңүлгө албагандай көрүнүшү керек. Качып, жашынып, ыйлаш керек. Жакпаса да жагынып, жылмайыш керек. Сен кандай ойлойсуң, сенин оюңбу деп жагалданыш керек. Байкуш буллингдин ою менен болуп, айтканынан чыкпай, баш ийип, коркуп турганынан буллинг рахат алат. Баласы буллингге туш болгон ата-эне эмне кылышы керек? Эң алгач мугалими жана психолог менен кеңешүү керек. Мектеп администрациясына да билдирүү зарыл. Эң негизгиси, буллинг баланы же мектеп мугалимдерин күнөөлөбөй, көйгөй жалпыга тиешелүү экендигин жеткирүү керек. Эч качан мектеп ичинде мындай зордук зомбулук болбостугун проблема катары көтөрүп чыгуу зарыл. Эгерде сүйлөшүүлөрдөн пайда чыкпай, мектепте жабыркаган баланы коргой албаса, анда сотко же милицияга берүү зарыл. Дагы эске алуучу маселелер: эгерде физикалык зомбулук, уруп тебүү болгон болсо, анда баланы мектепке жөнөтүүгө болбойт. Далил катарында ден соолугуна зыян келтиргендиги жөнүндө врачтан справка, айрым жыртылган кийимдери, буюмдары жана коркуткан жаман сөз СМС фоткаларын топтоо зарыл. Милициянын прокуроруна арыз жазып, жергиликтүү билим берүү башкармалыгына, балдардын укугун коргоочу уюмдарга кайрылуу керек. Ошондой эле соц тармактары аркылуу да жалпы коомчулукка да билдирүү зарыл. Өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингинин 2-чи проектисинде өспүрүм баланын өзүнө болгон ишеним жана өзүн баалоо, чек арасын коргоо, ден соолугуна жана психикасына кооптуу учур жаралса, жашырбай жардам суроо боюнча билимдер берилет. 2-чи проектте мектепке кызыгып баруу, достошуу, коркуулардан арылуу жана буллингден өзүн коргонуу темалары көтөрүлгөн. Эгерде сиздин өспүрүм балаңыз
себепсиз эле мектепке баргысы келбесе, коркок, өз оюн айта албаса, өзүнө ишенбесе, башка балдар менен достошуу, мамиле куруу кыйын болуп жатса, анда жакында старт алуучу экинчи проектке катышыңыз. Проектке 10 жаштан 15 жашка чейинки балдар катыша алат. Өспүрүм балдардын бул көйгөйүн чечүүчү психологиялык сабак сизди кызыктырган болсо, комментарийге же директке кайрылыңыз.